şey uğupay. Sizlerge bir yerimizi vermeyimiz. Belediye başkanı, rayonluk deputatlar, oblastlık deputatlar yığılıp turib Bardık gelsin sizlerge. Жогорку Кеңештин депутаттарына эми айтып койбойсуңар кара суроо. Biz buna жерді өзімізге қатырса қолдабаймыз. Шайлаусына да барбаймыз. Жер сатылып кетсе чоң митинг чыгат. Кара суу эли боюнча ош боюнча чыгат. Bir manevi nerse var, урматтуу агайын туугандар. Алтын, темир, башка кен байлыктар түгөнөт. Биз көрүп турган суу 100 жыл, 200 жыл, 300 жылдын ичинде түгөнөт. Бирок жер кайтарылып берилбейт. Берилген жер сатып алынбайт, берилген жер согуш менен да ала албайсың. Ошондуктан жер маселесин, чек ара маселесин, өзгөчө суу маселесин карап атканда улуттун кызыкчылыгы сөзсүз түрдө турганым эл жердин сууларды сактап калган үчүн Кемпирабад, Орто Токойго окшогон, Жетим Тоого окшогон кен байлыктарды сактаган үчүн бийлик көтөрө албастан мына ушул жерге отургузду. Алар Мирзиёевдин алдына уят болуп калды. Алар теги Путиндин алдына уят болуп калды. Ошон үчүн мен түрмөгө камаганга туура келди. Мен 7 айдан бери түрмөдө жөн гана отурам. Мен отура берем. Кечирим да сурабайм, эч кимдин алдына ийгилик да бербеймин. Мен аягына чейин акыйкатты жер эл үчүн түрмөдөйбү, түрмөсүнө отуруп беремин. Бирок тарых таразалайт, эл баалайт. Акырында ким түрмөгө алып келсе, ошолор түрмөгө отурат. Жеңиш байке, шайлоо боюнча пикириңиз? Мен сұрап болсын, эскилер келет, бүт эскилер келет. Көрүп атабыз.